10 жашка чейин жашыраак, сулуу көрүнгүм келет десеңиз, бул роликти аны чейин көрүңүз. Беттин териси канчалык жаш, ухоженный, бырышы аз, тагы жок болуш үчүн сөзсүз беттин терисиндеги көйгөйгө жараша кремдерди алып колдонуш керек. Жана 4-5 этаптуу ходдор. Биринчиси сөзсүз очищение, көздүн айланасына крем, активатор, сывороткалар жана түнкү күндүзгү кремдер. И сөзсүз кремдерге акча аябаш керек экен. Менин практикамда ушундай болду. Бир аз акчамды аяп крем алдым. Бетимдин көйгөйүнө жараша алдым. Бирок ал кремдин составы болду. В общем, менин кожама жакпай калды. Жакпай калып, бетимдин каптал жактарында страшный болуп угрлер чыкты. Высыпание болду. Анан эмне эле болуп атат, может питаниям кеттиби деп питаниямды оңдодум, анда деле болбойт. Может быть полотенцемден кетип атабы деп полотенценин ордуна бумажный полотенцелерди колдонуп баштадым. Эссенция туура эмес келип атабы деп эссенцияны алып башка тоникке